Кымбаттуу окуучуларым, турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагынан бүгүн көтөрүп турган темабыз уулануу деп аталат. Сабагыбыздын максаты уулануу жөнүндө маалымат аласыңар, коопсуздук эрежелерин билесиңер, өз алдынча уулуу заттарды колдонбоого үйрөнөсүңөр, ошондой эле улууларды угууга тарбияланасыңар. Балдар, уулануунун газ менен уулануу жана химиялык каражаттар менен уулануу деген түрлөрү бар. Газ менен уулануу. Табигый газ бул адамга сезилбейт жана көрүнбөйт. Ал билинбей организмге кирип, кычкылтекти айдап, муунуга алып келет. Ошондуктан үйдөгү биз колдонуп жүргөн газга башка жыты бар газды кошушат. Аны дароо сезсе болот. Бирок адам уктаганда аны сезбей калышы мүмкүн. Газ менен уулануу организмге өтө зыян. Ал баш мээни жабырлануусунан жана жүрөк ооруларынан сырткары дагы өлүмгө алып келет. Ошондуктан коопсуздук эрежелерин катуу сакташыбыз керек, балдар. Коопсуздук эрежелери: өз алдынча газды колдонбо. Эгер газдын жытын сезип калсаң, анда дароо чоңдорго билдир. Тезинен терезелерди ачып, бөлмөнү желдетүү зарыл. Газ жытын сезсең, ширеңке чакпа, электр жарыгын күйгүзбө. Электр жабдууларын колдонбо. Жарылуу болушу мүмкүн. Ал эми химиялык каражаттар менен уулануу. Үйдөгү химиялык уулануу күнүмдүк колдонулган химиялык каражаттарды туура эмес колдонгондон келип чыгат. Аларга дары-дармектер, курт-кумурскаларды жок кылуучу заттар, түрдүү боек, лактар, бензин, тамак-аш кислоталары, кир жуугуч каражаттар кирет. Буларды колдонууда коопсуздук эрежелерин сактоо керек. Бирок эң башкы эреже: эч качан өз алдыңча чоңдордун уруксаты жок үйдөгү химиялык каражаттарды колдонбо. Балдар, эми силерге суроо. Силердин үйүңөрдө кандай химиялык каражаттарды колдоносуңар? Аларды кандай сактайсыңар? Химиялык заттарды жыттоого, ичүүгө балдарга өз алдынча колдонууга болобу, балдар? Жок, булардын баардыгы тең болбойт, Балдар, эми силерге үйгө тапшырма. Үйүңөрдө кандай химиялык каражаттар бар? Сүрөтүн тартып, телеграм аркылуу жөнөтүп жибергиле.